Окей. Окей, салам достор. Бүгүн бизде экинчи сабак. Биринчи биз тапшырманы текшергенден баштайлы. Мага бир канчаңыздар тапшырманы жөнөттүңүздөр, бирок мындан ары жөнөтпөй эле коюңуздар. Себеби я постараюсь проверить, но только биз сабакта сөзсүз текшеребиз. Себеби баарыбыз туура кылдыкпы, туура кылбадыкпы, кайсыл жерде кыйынчылык жашадык, ошону кошо окушубуз керек, түшүнүшүбүз керек да. Ошондуктан let's get started from the workbook. Yes. Your homework was C and D. Homework, үй тапшырмасы, C менен D exercise болчу. Yes. Анда бакыт чезде биринчини сиз кылып көрүңүзчү. C'ден баштап биринчи диалогду. Так, окей. Сразу эле окуп кете берейин, Ооба. Hi Emily, this is Daniel. Hello Daniel, nice to meet you. Okay, that's right. Дальше, да? Продолжай, да? Да. Окуй бериңиз. Hi, I'm Pape. What is your name? Louisa. Sorry, Louisa. Hi, Carl. How are you? I'm fine, thanks. And you? Very well, thank you. What's your phone number? It's O H H O O. Қанша? 7 ғой, HP. 7700 H, да? 00123. Окей, не проблема. Бүгүн негизи санаштарды дагы үйрөнөбүз. Ошого жараша анан кийин дагы кантип произносить нужно. Правильно, ошону дагы отургузабыз. Окей, Дини, Нургүл ажа, сиз кылып көрүңүзчү? Общий. See you. Так. See you on Friday. No, not Friday. Saturday. Sorry. See you on Saturday. Bye. Goodbye. Окей, мен азырынча жазбадым. Негизинен эгерде туурараак текшерип алгам десеңиздер, Students Book'та бар. Например, кантип жазылат? See you, Friday. Бүгүн санашты үйрөнөйлү. Андан кийин бүгүн грамматика и vocabulary'ни үйрөнөбүз да, кантип нелерди айтышыбыз керек. Азырынча биринчи сиздерге Окей. Мен азыр турайын. Окей, бизде атоочторду же болбосо местоимение бар, I, you. Например, how are you? You дегенде ошодо ты болуп калат, Англис тилинде бир өзгөчөлүгү бар. Сүйлөмдө всегда этиш келет да. Этиш дегенде глагол болот. Например, биз орусчада не обязательно же ставится глагол, да, в предложении. Например, скажем, менин атым Мария дейли. Менин атым. Бул жерде бир этиш барбы сүйлөмдө? Же болбосо глагол барбы? Жок, а бирок англисчеде бар. My name is Maria. Да, is болгондо бул жерде is этиш болуп калат да. Ошон үчүн англис тилинде сүйлөмдө сөзсүз этиш катышат. Бүгүн ошону алабыз. Биринчи местоименияларды тобайлы. I, you, he, she, it, we, they. Же болбосо бул жерден you'ну да кошуп койсок болот. Мен, я, сен. Бизде кыргыз тилинде третье лицого орусчада он, она болот го. Бул жерде дагы бөлүнөт. Кыргыз тилинде биз
именно половое различие кылбайбыз, мисалы үчүн ал деп эле, третье лицо деп эле кайрылабыз. Мисалы үчүн кызга деле ал, эркек балага деле ал деп кайрылабыз. Англисчесинде так же как на русском, орусчада деле он, она болуп айтылат. He бул он, же болбосо кыргызчасын эле жазайын мен бул жерде. Ал, you, сен, же болбосо сиз деп дагы айтылат. Англисчеде мисалы үчүн сиз деп кайрылбайт да, ошондуктан you деп эле, чоң кишиге деле, кичүүсүнө деле you деп айтылат. Бул жерде мен болуп калат. She тоже үчүнчү чак болуп калды. He, он на русском. Кааласаңыздар орусча, кааласаңыздар кыргызча жазсаңыздар деле боло берет. Ал тоже үчүнчү жак эле. Анан it бизде кыргызчада мисалы үчүн неодушевленный нерселер бар го, мисалы үчүн китеп, биз китепти кыргызчада өзгөчөлөнүп ал деп эле айтылып коет да, бирок орусчада оно, оно деп айтылат. Же болбосо англисчеде мисалы үчүн иттерге же болбосо жаныбарларга целиком it деп айтылат да. Например, it is a dog. It is a dog. Бул it дегенди түшүндүрөт. Это собака. Бул it, это деп дагы которулат. Еще жансыз нерселерге дагы айтылат. Мисалы үчүн, it is a book, да? Например, бул китеп. Бул деп дагы которулат, это деп. Жана целиком жансыз нерселерге дагы айтылат. Мен кыргызчасын точносын билбейт экенмин, кантип которулат. Орусчасында оно болуп калат да. Же болбосо жансыз нерселерге айтылат. We, мы, биз. You, бул жерде бул you менен эмне айырмасы бар дейсиздер? Биринчидеги you менен экинчидеги you, бул жерде көптүк түрү. Жогорулардагы баары это единственное число, да? Мисалы үчүн я бир адам, ты, он, она бир адам, Бул үчөө болсо we, you, they бул көптүктүр. We биз, you силер болуп калат ошондо. They алар. They are. Түшүндүк ошол жерден. Эгерде суроолор бар болсо айтыңыздар. They алар, орусча жазган болуп калат. Они. Они. Бул жерде ошондо бул жерде единственное число, бул жерде болсо множественное число. Буну эмнеге азыр бөлөп атам түшүнөсүздөр. Например, эмнеге көптүктөр, эмнеге жеке түр болупчу айтылышын. Жазып бүттүңүздөр да? Ооба. Бул жерде я являюсь дегенде I am болот. Например, биз эмнени үйрөндүк? I am Maria, например, атын айтканда. I am дегенде. Эгерде орусча которо турган болсок, я являюсь Марией дегенде которулат да, негизиненчи. Орусчада которулбайт да. Этиш колдонулбайт да. Я Мария деп эле айтабыз, англисчеде сиз сөзсүз I am Maria. Же болбосо you are Бакыт. Например, you are Бакыт. Ты являешься Бакытом. Сен бакыт болуп эсептелесиң, мындайча айтканда, которулат да. He is
He is Islam, for example. Он является исламом. She is Нургуль. Например, it is a dog. Бұл it. Эгерде, если вы заметили тут, бұл жерде are болтады, бұл жерде I am болтады, бұл жерде is болтады. Если заметили, he, she, itке, бұл үчөсүнө is деген to be коюлат. Is, эгерде үчүнчү жак айтылса, третье лицо, сөзсүз is деп коюшуңуз керек. You are, бұл жерде неге множественное число? Мисал үчүн are, только множественное число коюлат. Мисал үчүн бұл жерде баары are деген to be-ни коебуз да. We are, you are, they are депчи. Неге бұл сенге же сизге you are болуп калды? Просто они, я думаю, что не стали менять, да? Өзгөртпөйлү, you дегенде сенби же көптүктүрбү, бұл уже контексттен түшүнөсүң. Мисал үчүн, you are students. Мисал үчүн, кайсыл жерден түшүнөбүз? Бұл жерде a деген артикль жок, который определяет единственное число, еще в конце s стоит, который определяет множественное число. Получается, контекстке жараша, бұл жер көптүктүр экенин билсек болот да. You are students депчи. Буну кийин дагы өтөбүз. Азыр кыйналыштын кереги жок. Бирок негизинен айырмасын айтканым да. Сейчас. Ошондо бул жерде we, you, they булар көптүктүр болду. Көптүктүргө эмнени коебуз? Are деген этишти коебуз. We are students. Мы студенты. You are, let's say, you are boys. Вы мальчики. They are girls. Они девочки. Тут смотрите. Көрдүңүздөрбү? We are, they are, you are. Булардын баары көптүк түрдө только are колдонулат. Үчүнчү жака is колдонулат. Сен дегенде окшош эле you. Бул жердеги you менен окшош. Бир өзгөчөлөнүп I am деп, я деп, менде бир гана am колдонулат, калганы баары is. Эгерде единственное число, если множественное число, are колдонулат, Түшүнүктүү эле болдубу? Сейчас запишем. Единственное число is колдонулат экен, да? Только is колдонулат, единственное число. Так, множественное число are колдонулат экен, да? Только are колдонулат. Анан бир өзгөчөлүгү I, да? I am. Is эмес, I is эмес, I am. Анан калганы is, калганы are. Множественное число. Түсінікті. Например, Бакыт, бул ким? He is, он же, правильно? Ошон үчүн Бакыт is a man. Бакыт мужчина деп атам, мисал үчүн. Нургуль ким болуп калат? She is, Нургуль is a woman. Же болбосо we are students. Биз окуучубуз, мисал үчүн студентпиз же болбосо. Ушул жерде көңүл бурчу нерсе, например, Нургуль деп жазып койсо же Бакыт деп жазып койсо, сразу адашып кетпеш керек да. Бул ким? Сразу которобуз. Это он или она, либо, например, Бакыт же сиз сүйлөп атсаңыз, например, айтайлы, Бакыт and Нургуль. Бул жерде эмне болуп калат? Is болобу же are болобу? Кайсыл түшүнбөй коюлат? Are болот, туура. Неге? Are students.
Көрдүңүздөр, Бакыт and Нургүл are students, же болбосо we are students. Окшош эле. Аха, окей. Азыр бул жерде алып турайын. Бул I am деген негизинен to be'ден келет да. To be. Be этишин. Ача айтканда. Быть, да. Быть, являться, есть деп которулат. Котормосу бар да. Ушул to be аябай важный ролду ойнойт в английском. Он часто келет. To be am болуп өзгөрөт, are деп өзгөрүлөт, is деп өзгөрүлөт. Көрдүңүздөрбү? To be формасы 3 формага келип калат. Бир эле сөз be деген. Бирок 3 формасы бар, Кийин дагы башка түрдүү формаларын өтөбүз. В зависимости от количества am, is, are болуп которулат, ошондо. Переводится как быть, являюсь, есть деп которулат. Хорошо. Бул жерде алып атам. Okay. Let's complete the sentence with are, is, or am. Okay. Bakıt, could you please start with the first one? Okay. Start, please. Yes. I am Mike. I is Mike. Бул жерде караңыз. I am Mike деп жазылып турат, кыскача формасы жазылып турат. Айды колдонгонубузда сөз эмнени коюшубуз керек? Am коюш керек, I am Mike. I am Mike. Сиз баягы логика менен кеттиңиз да, единственное число же из этого is деп койдуңуз да. Бирок өзгөчөлүгү he, she, it болсо is болот, Iга, яга всегда am келет. Okay. Nurgul, could you please go with the second one? My name is Hannah. Let's start. My name is Hannah. My name is Hannah. Is. Yes, that's right. Is. Why? Неге? Is. Why it is? Потому что она болот дайбы. Потому что неге? Бул жерде name, бул жерде subject name болот да. Name it is. Менин атым it is. Ат бул жерде как существительное идет и неодушевленное it is Hannah. My name is Hannah. Ага, it is, бирок негизинен туура. Okay. Bakıt, could you please go with the next one? You're early. You are early. Okay, Nurgül abca, күтүп турабыз, не перебиваем. You деген жана көптүк түрдө. Көптүк түрдө же болбосо ты, Да. Ты болгондо дагы you'ну өзгөртүшкөн эмес, бизде аны идет как are. Okay, you are early. Okay, go ahead with the... Early ты рано пришел. Ты рано пришел. Эрте келип турсуң деп которулат. Early, рано. Okay. Go ahead, please, Nurgul. Үмүт айда келген. Okay. Үмүт эже, тогда let's go with you. It is 7, 8, 9, 4, 1, 3, 2, 4, 5, 6. It is. Okay. It is. It is. Хорошо. Is эмнеге is? It is это жансыз нерселер. Бул это. Это и еще единственное число. Ошондуктан it is болуп калды. Хорошо. Азыр grammar bankке барып көрөлү. Бул дегенде early, рано. Early.
Okay. Complete with the am, is, or, are. Okay. По очереди бара берели. Жезде сиз баштаңыз, кийин Нургүл апча, кийин Үмүт эже. Okay, go ahead, please. We are from London. Yes, we are. We are from London, that's right. Nurgul, go ahead, please. He is early. Yes, he is early, that's right, good. Ümit Ece, go ahead, please. They are, right. They are teachers. That's right, good. Bakıt Cezde, go ahead. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Wednesday. Okay, today is Wednesday. Почему ушул жерде is болуп калды Жезде? Бул жерде неденде не адыш ойлойм, и бир күн бир айтып атабы? Yes, that's right. It is, yeah? It is. That's right, good, very good. İslam'da бул жердеби? Ооба. Okay. İslam biraz arkada kalıp kaldı же кылып кете береби? Айтып кете берет. Үйрөтүп атат го биз канчанча. Okay, go ahead. Let's start with the Islam. Please one. Go ahead, Islam. I am sorry. I am sorry. That's right. Perfect. Okay, go ahead, please. Nurgul. It is a hotel. Yes, it is a hotel. Okay, that's right. Ümit Ece, go ahead. You are in room. Okay, you are. That's right. Go. Bakıt Cezde, go ahead. She is a student. She's a student. That's right. She is. Ana. Okay. No. Islam, go ahead. My name is Carla. Is. Why we put here is? Неге is койдук? Потому что это имя и единственное число. Okay, it is, that's right. Okay. Nurgul Apje, go ahead. I am in taxi. Okay, I am in a taxi. That's right, I am. Okay, very good. Мен азыр кыскача короткая формасын кантип жазышын дагы үйрөтүп коеюн ушул жерде. Okay, 1 second. Бул жерде I am a короткая формасы I apostrophe, you put apostrophe and the last letter. Кыскартылганы көрдүңүздөрбү? Эгерде мындай апострофторду көрсөңүздөр, коркпой эле коюңуздар, аны кыскартып коюптур деп түшүнүп коюңуздар. Okay? You are кыскартылган формасы apostrophe re. Okay? She is болсо she's like this. Okay, he is. Айды жок кылып койду. He is. It ошондой эле окшош эле. Айды эле жок кылып койгон. It is. We are. Негизинен окшош эле. Көп деле кыйынчылыктын кереги жок бул жерде, кыйын деле эмес. They are. Окей, кааласаңыздар кыскартып жазып алыңыздар. Көп деле кыйынчылыгы жок. I am да эйди эле алып койгон. Биринчи тамгасын эле алып койгон да, мындайча айткандачы. Биринчи тамганын ордуна апострофи коюп койгон. Калганы баары эле окшош. Okay, let's go with the book. Write the sentences with contractions. Contractions дегенде, мына апострофты айтып атат да, бөлүп жазып койгонунчу, бириктирип койгонун айтып атат. He is late, мисал үчүн, бөлөк жазылып турат, contractions коюп койсоңуз, кошулуп мындайча айтканда жазганда, he is late, he is late. Бул жерде he is late деп окусаңыз, бул жерде he is late деп кошуп окуп койсоңуз дагы болот. It is Friday.
It's Friday. You see here the difference. Айырмасын көріп тастарбы? They are in school. They're in school. I am very well. I'm very well. Дай қысқартып тезірек оқып қойсаңыздар, you will sound like a native speaker. Более мындай тілді жақсы білгендей болып звучить етесіздер да, ошонусу бар. Okay, let's go with it. Нургул абжа, let's start with you. It's Friday. Жоқ, бұны мындай қылайлы. Бұл B, C, сіздердің тапшырмаңыздар болсын. It's on page, 1 second. Your homework, page 125, okay? 25? Page 125, exercise. Exercises are B and C, okay? It is your homework. I will send it to the WhatsApp group. Okay, 1 second. Okay. Okay. Бұл жер сіздердің домашний заданияңыздар болсын. Анда эмесе артқа келелі. Okay, we were here. Okay. Сейчас. Окей, азыр биз айырмасын көрөлү. Мисалы үчүн кыскартып жазылганда кандай болот? Узартылып айтылганда кандай болот? Listen and repeat the pronouns and contractions. Pronouns деген бул атоточ, мындайча айтканда местоименияны айтат. Pronouns. Түшүнбөй калбаңыздар. Contractions деген бул кошулуп жазылгандарын айтылат. Бул жерде you see here, this is a contraction. These are the pronouns. Pronouns are I, he, she, it. Бул болсо I am деген бул to be. Okay? 1 second. Let's listen. Contraction ne dedin? 1.6. Contraction деген бул именно кошулуп жазылганын айтылат. Contraction. Кошуу, мисалы үчүн add кылуу дегенди түшүндүрөт. Okay, now listen and repeat. Listen and repeat деген эмне болот? Repeat деген эмне деген? Кайталуу. Кайталуу. Угуу жана кайталуу. Okay. 1. I. 1. I'm. I am 2. You. 2. You. Нумерациясын кайталап эле коюңуздар. You. You are, eh? Your. Or your. 3. He. He's. He? He's. 4. She. She. He's. She's. 5. It. It. It's. It. 6. We. We. We're. We are. 7. They. They. They are. Okay. Okay, менин почтам келип калды окшойт. Сиздерге тапшырма. He, she, it'ти между собой ойноп туруңуздарчы, хорошо? Я сейчас открою. He, she, it'ти бири-бирине to-be-ни кантип коет, ошону сурап туруңуздар.
Нургуль. Oh, Меня слышно, да? слышно, да, слышу, слышу. Не задание деди мен укпай алдым, звонок келип калды. Сизге келип калды. Бирөөлөр менен жанагы you, he, she, иттин неме местоименияларын кайталап суроо берип тургула бирөөлөр. Биз микрофонду өчүрүп алып, баштайбыз талкуулап аттык эле. Жумушман эме келип калды. Задание. Алда почтан келип калды деп чыгып кетти, кайталап турган. Listen and repeat the words and sounds. Не деген words? Okay, let's start. Мен мынча айтам. He десем, бирөө to be'син айтат, To be'си эмне болуп калат бакыт жерде he? He is. He is. Нургул абже, she? Is. Ислам, you? You are. You are. Үмүт эже, we? We are. Okay. Бакыт жерде, they? They are. Okay, good. Нургул абже, it? Is. It is. Okay, that's good. That's good. Now, let's talk. Okay. Эми бир аз түшүнүп калдык окшойт. Мисалы үчүн, how are you дегенде эмнеге are you? Эмнени түшүндүрөт, билип калдык, мисалы үчүн. Ооба, көп түшүндүк. Эми более понятный болуп бара берет да, эмнеге ушул диалогтордо эмнеге колдонулганычы. Okay. Let's talk now. Бакыт жерде мен Нургул эже болсун, Үмүт эже менен Ислам болсун, Кыскача диалогту давайте обсудим. Geçek, Let's start with the Бакыт and Нургул. Hello деп бири-бириңиздерге greetings кылдыңыздарчы. Hello. Good. Hi, Бакыт. How are you? I'm fine, and you? Fine, thank you. Okay, дагы эмнелер бар эле диалогдо? Так. Phone number, phone number сураңыздар. What's your phone number? My number for Любой боло берет. 077-061 H5. Okay, very good. Good, okay. Okay, see you on Saturday. What? Right. Sorry, not what. Например, бизде орусчада что дейбиз го? Буларда what деп эме айтылбайт. Sorry, like could you please repeat? Repeat, please. Sorry, Nurgul. See you on Saturday. Туралы айттым ба көш? Да, see you on Saturday, that's right. Либо эртең көрүшкөнчө десеңиз кайта болуп калат, эртеңки күндү билесизби? Например, tomorrow is Saturday. Okay, суббота же, да? Okay, no, that's good. Okay, азыр менде 1 минут калды. Переподключитесь, okay? Я сейчас закрываю все. Окей, азыр Ислам менен Үмүт эже чара кылып көрүңүзчү ушундай диалог. Hi, I am Islam. What your name? Umutai. Sorry. Umutai. What's your friend? What your phone number? Phone number. It is
773 9 91. Короче, Okay, good. Okay, see you on Saturday. Bye. goodbye. Yes. Bye bye. Bye-bye. Okay, very good. Nice job. Okay, азыр сандарды бир жазып коелу. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Joy getirdik. Page 9. Окей, биз баарыбыз эле билебиз, сандар кантип окулат, бирок жазылышын, возможно, не знаем. Кээинки жерде ката кетиришибиз мүмкүн. 1 2 3. Мисалы үчүн th биригет го, т менен h. Ошол кээинки учурда, мындай, кээинки учурда эмес, негизинен эле 3 деп эки тиштин ортосуна тилди алып келиш керек да, ошондон кийин с тамгасын чыгарсаңыз башкача чыгат. 3 депчи. 3. Ошол үндү берген бул th. 3 з эмес, же с дагы эмес да. Между этими 3. Ошону жазып коелу. Между зубами язык. Кылсаңыздар, анан с тамгасын же з тамгасын айтсаңыздар, ушул үн чыгат. 3 4. Баягы American British деп биринчи сабакта айтпадым беле? Бөлүнөт депчи, английский. Ошого жараша эле 4 аягында рыны айтсаңыздар да болот, айтпайт деле койсоңуздар болот. 4 like this. 5 6 7 8, Анан дагы бир өзгөчөлүк бар. Мисалы үчүн гхт деп жазылып турса любой жерде. Т деп эле окуңуз. Т деп элечи. Т. Мисалы үчүн H деп үйрөткөн да, билбейм эмнеге антип үйрөткөн. Мына 8дичи. Бирок бул 8. Т деп эле айтылат. Мисалы үчүн boat. Сатып алдым деген түшүндүрөт. Boat. Т деп эле айтылат. Бир канча сөздөр бар да. Ошо мындай Т деп эле окуш керек. 9, 10, 11, 12, 13. Еще өзгөчөлүк бар. Эгерде айда, ай тамгасы айга чейин жана андан кийин, эгерде consonant, мындайча айтканда согласный буквы болсо, ал өөгө айланып кетет көбүнчө. Мисалы үчүн 30, анда мына жерде 50 эмнеге өзгөрүп кетпеди деп айтышыңыз мүмкүн. Это зависит от R. Мына кайсыл тамганы бул жерге койбоңуз, айдан мурун. Мисалы үчүн tear болобу же tur болобу, th болгондо, же болбосо t, же болбосо s болгондо, мисалы үчүн sir, r менен ай бириккенде өз сыяктуу болуп өзгөрүп кетет да. Мисалы үчүн неге sir дебейбиз, неге sir дейбиз? Sir, ошол өзгөчөлүк бар окулганда. Okay, repeat after me. Okay, менин артыман кайталаңыздар. 1 2 3
Three. Three. Кыскартпаңыздар. Узартыш керек. Three. Эки и турат, Three. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. H. Yok. T. Eight. Просто T. Eight. Nine. 10. 11. 11 miss. 11. 12. Неге вы болбойт атат? Мисал үчүн бул и болгондуктан в конце жумшарып кетет. Фы болуп. 12. 13. 13. Сиздер грубый сын айтып атасыздар. Между зубами язык. 13. Good. 20. 21. 30. 50. 0. Көбүнчө zero деп окуп коюшат. Бул и үнүн берип атат. 0. Million. Million. Billion. Okay. Миллиард. Окей. Англис тилинде логикасы бар тамгаларда. Мисал үчүн 13төн кийин бардык ондук сандарга, мисал үчүн тилин деген окончанияны эле улап кете бересиздер. Например, 16. Тилин деген именно ондук сандарды айтат. 16. 16. Датташ кайсыны керек? 13кө чейин бардык сандарды просто нужно на зубрежку выучить их. Алганына тилин дегенди кошуп кете берсеңиз, ондук салым болуп калат, мисал үчүн 16. А мисал үчүн 20 бул уже 20. 21, 20. А кийин мисал үчүн 60 десеңиз, 60. Тилин эле кошуп кете бересиз да. Например, 70 дегенди кантип айтылат? 70. Көрдүңүзбү? Логикасы бар, оңой эле. Мисал үчүн 70 бул 70. 17. Тилинди кошкондо ондук сан болуп калды. 17. 17. 70. Логикасы окшош эле. Мисал үчүн 18. Бул канча сан болуп калат? Жезде айтып көрүңүзчү сиз. 18. 18. 17. 18. 18. Үмүт эже, сиз 80 деп айтыңызчы. 18. 18 бул 18. Сиз 80 деп айтыңыз. 80. 80. Көрдүңүздөрбү? Логикасы окшош эле, просто в окончании разница берет. Тин. Бар эле. Мисал үчүн 25 кантип айтса болот? Нургүл эже, сиз айтып көрүңүзчү. 25. 25, that's right, that's perfect. Okay. Ислам 68 деп айтып көрүңүзчү. 68. 60, that's right. 68, Okay. Үмүт эже 39. 33. 39. 39.
Okay. 39 болот, 30да, мисал үчүн, сиз айтып атпайсызбы, өзгөчөлүгү. 3, Сиздин мен түшүндүргөн логика боюнча тин эле кошуп коюш керек эле да. Везде, например, ушул 13, 3 өзгөрүп кетет. Потому что I менен R бар да, на жердечи. Ошон үчүн жазылышы өзгөрүп кетет. 30 десеңиз туура эмес болуп калат. Ошон үчүн 30, как 13-те, мисал үчүн 13 дедик го 13-төчү. 30-да дагы 3 деген, ачык айтканда корени бар да. 3 деген корень, T деп койсоңуз, анан 30 болот. А T-ди кошуп койсоңуз, уже 13 болуп калат, 13, 30. Бул жерде уже 3 деген корень, 3 деген коренге өзгөрүп кеткен да. Okay? 39. Окей, бакчызе сиз 88 деп айтып көрүңүзчү. Так. 88. That's right, 88. Нургүл апчы, сиз 19 деп айтып көрүңүзчү. 19. 19, that's right. 19. Үмүт эже, сиз 45 деп айтып көрүңүзчү. 49. 5 канча болот? 45, that's right. 45. Ислам 83. 83. 83, H месе, Ч месе, Ч жок, Т деп айтайлы. 83, 8. Мени деле негизинен H деп окуткан. Но эне тили болгон англис тилде эч качан эч жерде Ч деп айтпайт да, Т деп эле айтат. 88, 83, окей? Жүздөрдү кантип айтабыз да? Мисал үчүн 2020 жыл дегенде кантип окуш керек деп вопрос задаются. Бул жерде англис тилинде өтө логикага анан жашоону оңойлотуп эле койгон. Экиге эле бөлүп окуп коет муну. 2020 деп эле коет. Кыйналып 2020 деп айтыштын кереги жок да. 2000 деп айтыштын кереги жок. Мисал үчүн ооба. Эми 2019 деп деле айтат, 2019 деп. Бирок сейчас никто так не говорит. 2019, например. 2019, 2019. Экөө тең эле, окшош. Азыр мына жерге дагы 1000, анан 100, 100. Деп кошуп коеюн. 100 деген бул 100 дегенди түшүндүрөт, 1000 деген бул 1000 дегенди түшүндүрөт. Мисал үчүн 2019, мисал үчүн 105 дейли. 105-те ким окуп көрөт? Ислам, сен окуп көрчү? 105. Кааласаңыздар 1 деп деле айтсаңыздар болот, айтпай деле койсо боло берет. 105, for example. It's totally fine. Okay. Нургүл апжы, сиз окуп көрүңүз. 25. 20 деген жок. 20 деген сан жок. 20. 2025. Yes, 2025. 1000 деп окуп көрүңүзчү. 1000. 2000. Кана 1000. 2025 деп окуп көрүңүзчү. 2025. Okay, 2025. Бакчызды. Мындай айтып көрөйүнчү, кантип окуп кеткенсиз. 45, 20, жок. 9 канча эле? 9. 9, 45, 99. Okay, that's right, perfect. Көрдүңүздөрбү, ушундай башаламан сандар келгенде, мисалы үчүн 4599 деп айтпай эле, экиге бөлүп окуп койгон еще мындай
умнее, да, логическичи. А мисалы үчүн 1000 менен окусак мындай болуп калат да, 4599. Андайдын эч кимге кереги жок, ошон үчүн коротко, ясно, 4599. Окей, ошон үчүн телефон номерди дагы ар бирин бирден айтат. Оңой болсун депчи. Еще есть одно нольду zero деп айтат, Мисалы үчүн. Ой, нольду zero, бирок о деп айтылат. Мисалы үчүн кодду айтып атса 0045 дейт, Анан дагы бир өзгөчөлүк бар. Эгерде номер айтып атканда же болбосо бир код же password дейле. Мисалы үчүн 7734 болсо, бул жерде 7 2 жолу кайталып атат да. Анан кийин 77 деп 2 жолу айтсаңыз, 1 жетүү же 2 жетүү деп башы айланып калышы мүмкүн да. Буну да оңойлоштуруп койгон. 77 деп айтып койсоңуз болот. 7734 болсо, 7734 деп айтсаңыздар болот. Double деген эмне деген эле? Мисалы үчүн W-ну эмнеге W дейт? Ким билет? 2V кошулуп. 2U кошулуп койгон, U. W дейбиз го, билесизби? 2U-ну кошуп койгон үчүн, 2U болгондуктан ошон үчүн double деп айтат. Двойной деген түшүндүрөт да. Ошон үчүн эгерде номер айтып атсаңыздар, 2 болуп калса, 7734. Окей? Да, кыйналыштын кереги жок. Бирөөнү да башын айлантыштын кереги жок. Let's just say 7734. Окей. Азыр бир канча сандарды жазайын. Бирден окуп көрүңүздөр, Okay. Окей. Бакыт жерде биринчи сизден баштайлы. Go ahead, please. Так. 7H 4 3 2 4 0 2. Мына 2-8-ти эмнеде айтсак болот? Double 8. Double 8. 7 double 8 4 3 2 4 0 2. Okay. Nurgul abja, go ahead, please. 5 6 2 9 8 2 ошол жер неме болуп калат, ошондо double O болуп калат. Double O. Double O 1 2 3. Okay, that's right. Ümit Ece? 9 double 8 2 1 2 double 8 2 1 2. Okay, that's right. Perfect. Okay, Islam, go ahead, please. Double O 1 8 2 7 double 8 то есть 2 double 2 7 4 7. Okay, that's right. Very good. Perfect. Бакы 7 8 9-дун экөөсүн үчөөсүн көп алмаштырат экенсиздер, 7-ди 7 мисалы үчүн, 7 7, как на русском, на «сы» начинается. Можно так легко запомнить. 7 7 7, мындайча айтканда. 8 самый тяжелый, 8 болот. Жазыштагы эң кыйын, ошон үчүн 8 деп. Биз ошентип жаттайт элек да. Жатташ кыйын болгондочу. Бир нерсени жаттап атканда, бир нерсеге бир логиканы кошуп, же болбосо бир нерсеге связывать этип жаттасаңыз, жакшыраак эсиңизде калат. Еще 9. 9 бул баягы немисче үйрөнгөн болсоңуздар 9 деп, no деп айтат го. Нет дегенчи. Ошол 9-ду түшүндүрөт. Ошентип жаттасаңыздар болот. 9 no. Например. Окей? Окей. Хорошо. Сандар менен разобрались. Эртеге дагы кайталоо болот, кийинки пятница. Көп болуп кетпедиби? Машеле. Же дагы айтып берейинби? Тапшырмабы? Жок, дни недели я хотела написать, да? Day of the week. Айтып коерейинби же ушул достаточнобу?
Ушул Пока достаточно. Достаточно, хорошо. Окей. Да. Анда сандарды жаттайбыз. Окей. Азыр бир workbook'a келейин. Okay. Your homework is going to be pronounce. Местоимение нужно повторить. To be кайсыл жерде кайсыны кылыш керек эле. Окей, бир сыра кайталоо кылып коелу, 10 мүнөттүк. Окей, бакыт жезде to be-ни, мисалы үчүн, единственное числого кайсынысын коюп элек? Is, am, are. Кайсы бири единственное число коюлат? Is. Is коюлат. Туура. Нургүл апже, Yes. множественное число кайсыл коюлат? Are. Are. Үмүт эже, айга кайсыл коюлат? Am. M коюлат. Ислам, множественное число кайсыл коюлат? Көптүктүргө? Are. Are коюлат. Okay, that's right. Workbook, workbooktан 1A, it's gonna be your homework. 1A, сиздердин тапшырмаңыздар. 1B, сиздин тапшырмаңыздар. Сүрөт, мисал үчүн. Давайте я вам объясню, вчера непонятно было, да? Мисал үчүн, бул жерде full form, полная форма, contractions. You are, are-ды жазасыздар, бул жерде көрдүңүздөр, листке берген. Просто сопоставляйте. Бул жерде болсо contractions, короткая формасын жазасыз, кыскартып. B-де complete a sentence with B, B-нин өзгөртүлгөнүн жазышыңыз керек. Use contractions, кыскартып жазыңыздар дейт. I am for, бул жерде эмне болуп калат? Мы студенты болуп калат, а? We are, yes, we are students. Калганын кылып кете бересиздер. Okay. Бул диалогту кылдык. Окей. Калганын кошо кылабыз. Бул жерде дагы болду окшойт. Окей, анда бүгүнкүгө все. Нужно выучить pronouns and numbers, right? Местоимения и числа нужно будет выучить их. Окей, анда бүгүнкүгө ушул жетиштүү. See you on Friday, yeah? See you on Friday. Not Friday, on Tuesday, right? Yes. Биз вторник жолугутабызбы же средабы? Среда. Среда. Then see you on Wednesday, okay? See you on Wednesday. Okay, bye-bye. Bye bye. 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 Thank you. Bye.